Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында Эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Биз жакында эле жарык көргөн Ак асмандын көк булуттары китеби тууралуу анын автору Жаңыл Алымкул кызы менен маектешкен турабыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутман күн, кош көрдүк. Алгач ушул китепти жазууга эмне түрткү болгонун, анан китепте чыгарманын эң негизги идеясы, максаттары боюнча айтып кетсеңиз, андан ары. Бул чыгарманын башкы каармандары бул 15 жашар эки кыз, өткөл курак жашап жаткан. Анан идеясы өзүм ошол өткөл куракта 14, 15, 16 жаштарда эле пайда болгон. Кийин чоңойсом бир күнү жазам дегенчи, анткени ошол учурда өзүм жашап жаткан проблемаларды, мындай көйгөйлөрдү чагылдыргым келген да. Өткөл курактагы кыздардын көз карашы, ой толгоосу, ошолордун призмасы аркылуу айрым көйгөйлөргө фокус кылдыруу болду да. Айрым көйгөй дегенде эмне? Бул өткөл куракта көпчүлүк эле өспүрүмдөрдүн маселеси ошол. Биринчи эле жашоо тууралуу суроолор пайда болот эмеспи? Антологиялык, философиялык суроолор болот го. Биз эмнеге жашап атабыз, адамдарды Кудай эмнеге жаратты, максат эмне, жашоодо ордум эмне деген сыяктуучу өзүн изденип баштаган бир учур болот экен өткөл куракта. Ошону чагылдырыш, экинчиден анан тышкы проблемалар башталат эмеспи? Ата энеси менен келишпестик, чөйрөсү менен келишпестик, кээ бири дос таап албаса, жалгыздыктан деген сыяктуучу ошол маселелерди көтөргүм келген болчу да. Эки каарман аркылуу. Эки каарман аркылуу. Анан аталышы ошол мааниси жөнүндө сурагым келип атат да. Ак асмандын көк булуттары деген бул эмнени билдирет? Анан чыгарма менен кандайча байланыштуу? Ак асмандын көк булуттары өзүнөн өзү ушул ат келди да, мындай кантип атап коем дегендечи 20 жаштарымда болсо керек эле китептин аталышы ошондо келген. Эмне үчүн мындай? Себеби асман эми өзү көк, булуттар ак го. Бул жерде тескерисинен болуп атат да, анткени каармандардын ички абалы да бир нерселер туура эместей. Мындай карасаң булут асманда эле турат, асман өзүнүн ордунда эле, бирок бир нерселер туура эмес сезилгендей боло берет. Ушул ситуацияны, абалды көпчүлүк эле жаштар, өспүрүмдөр жашап өтөт го. Бул менин жеке тажрыйбам гана эмес, өзүм бир топ досторум бар, маектешкенде сырларың менен бөлүшөсүң, проблемаларың менен бөлүшөсүң. Көпчүлүк эле ушул ситуациядан өткөн болот экен да. Бирөө үй бүлөсүндөгү маселесин айтып берет, бирөө досу менен, бирөө дагы сүйүү маселесин айтып берет. Ошонун баардыгын аралаштырып, анан бир жагдайдан өтөт экенбиз да, ушул курактан баарыбыз эле өтөт экенбиз. Туура эмес төрөлүп калгандай, же ашыкча сезгендей, же жалгыз болуп, өзүңүздөр деле балалыгыңыздарды, өспүрүм курагыңыздарды эстеп көрсөңүздөр, мындай түп-түз өткөн учур чаанда адамдарда кездешсе керек. Баардык эле өспүрүмдөрдүн бир маселеси болгон да. Ошону жалпылаштырып, анан ушундай ат келип чыкты да. Демек, бул өспүрүмдөрдүн абалын чагылдырып, алардын оюн берип атса, бул чоңдорго арналган китеппи же ошол эле өспүрүмдөргө дагы болобу? Башында мен ойлогом өзүм бул жаштарга арналган китеп депчи. Кийин азыр окурмандар окуп кайтарым байланыш бергенде көпчүлүгү ата энелер окуй турган китеп экен, өспүрүмдөрдүн ата энесине арналган китеп экен дейт да. Мындайча айтканда эки тарапка тең арналган болуп чыгыптыр. Башында мен өзүм ниет кылганым жаштарга болчу. Силер жалгыз эмессиңер, силердин азыр жашап жаткан ситуацияңар нормалдуу көрүнүш, силердин ичиңердеги ички тышкы өзгөрүүлөр өсүп аткан курактагы бул нормалдуу көрүнүш, и проблемаңар менен силер жалгыз эмессиңер, силердей жаштар, өспүрүмдөр көп бул курактан баарыбыз өтөбүз деген месседж деп коет го, мындай ошону бергим келген да. Анан силердин сезимиңер, тажрыйбаңар, жашап жаткан баардык эмоциялар баалуу
деген нерсени бергим келген. Ал эми ата энелер тараптан болсо мындай, аларга мындай месседж болуп атат китептен. Балдарыңар эми кичинекей деп койбогула, алардын сезимдери чоң, алардын эмоциялары чоң, мындай кабылдай билгиле, анан өзүңөр да бала болгонсуңар. Ошону эстегиле, анан баланы тарбиялаштан мурун өзүңөрдү тарбиялагыла деген нерсени бергим келди да. Ата энелер окуп, мындай өспүрүмдү ошол тарапты бир эстесе, сиз айткандай, сиз да өспүрүм болгонсуз деп, анан экинчи тарабынан башка жагынан бир карап көргөнгө бир мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да, ошол көйгөйдү. Анан бул дээрлик мына ушул айда эле чыккан Саясий кургай элек китептердин бири. Анан буга чейин дагы китеп жазганыңызды, бир китебиңиз жөнүндө билем. Анан дагы жаздыңыз беле, негизи эле сиздин кесибиңиз боюнча юристсиз. Анан кандай ошо чыгармачылыкка жакындап калгансыз? 14 жашыңызда бул китеп жазам деген максатыңыз болсо, аталышын 20 жашыңызда ойлоп койсоңуз, булар кандайча болгон? Биринчи китебим Салам алейкум Индонезия, ушул эле Жамгыр басма үйүнөн чыккан, ал дагы 21-жылы. Ал эмне үчүн Салам алейкум Индонезия? Анткени ошол жакта мен 1 жылдай жашап окуп келдим да, индонезия тилин окудум. Анан көптөгөн тажрыйбаларды алдым, мажыраларды жашадым дегендейчи. Анан ошол жакта студент кыздын көз карашы менен Индонезияны таанытуу болгон да, ал жактагы тажрыйбам менен бөлүшүү болгон болчу. Мындайча айтканда, Индонезия тууралуу китептер эми башка тилдерде деле бар да, энциклопедиялык багыттабы же кандай багытта болсун. Мен бергим келгени ошол студент кыздын көз карашы менен жөнөкөй эле Кыргызстандан чыккан кадимки эле студент кыз барып окуп эмнелерди баштан өткөрдү, ошонун призмасы аркылуу бергим келген болчу. Алардын маданияты менен, салттары менен кызыктуу бир бизге өөн учураган бир жагдайлары, учурлары бар. Ошолор аркылуу ошолорду бергим келген, тааныткым келген болчу. Ошол. Демек бул экинчи гана китебиңиз. Бул экинчи китебим. Буйрса дагы болот деген ишеничтемин. Эмне үчүн? Кантип юрист болуп китеп параллельно жазып калдым. Бул хобби экен да, адамдардын ичинде жумуштан тышкарыда кызыкчылыктары болот го. Ошол өзүм мектеп курагында эле башталыптыр. 10 жашымда 4-класстарда болуш керек. Биринчи ыр жазганга кызыгып, анан бир эки куплетту, 2 сап ыр жазып, анан курбума көрсөтүп, ошол учурдачы ушундай көрсөтсөм жактырып, анан ал дагы жазып, анан бир мурда 2 сомдук дептерлер бар эле го, ошого экөөбүз жазып алмак салмак ошентип башталган экен да, 10 жашымда элечи. Анан Кудайдан берген бир жөндөмдүүлүк го деп түшүнүп койдум. Отуруп алып, кыйналып, монтип жазам эмес да, отуруп алып мындай ойлоп чыгарайынчы эмес, өзүнөн өзү каармандар пайда болот, бул жагында жүрө берет, аты өзү келе берет, окуялар өзү чыга берет. Анан кийин аны көчүрүп бир жерге кагаскабы, телефонгобу, компьютерге жазмайынча мындай тынч ала албайсың да, бир ишиң калып кетип аткандайчы. Жазгандан кийин мындай тынчтанып каласың да. Анан илхом деген ушул окшойт, жөндөм деген ушул окшойт деп койдум. Анан мындай талантты деле таптабасаң жоюлуп кетет го мындай. Ошол мен Кудай берген жөндөмүм талантым эле эмес деп отурган жерим жок. Эми убакыт таап жазсаң, мээнет кылсаң чыга берет экен да. Негизги жумушуңуз юридикалык жакта иштейсиз? Негизи юрист, адвокатмын, ооба. Анан партнерлор менен юридикалык фирмабыз дагы бар, Юрканат деген, иштетип атабыз. Ошол. Анда ошо бүгүнкү ошо Ак асмандын көк булуттарына келсек, ошо башка каармандар кимдер? Бир кыз менен бир бала, мен окуй элекмин. Анан ошо каармандар, булардын өзгөчөлүктөрү, анан өнүгүү жолдору кандай сүрөттөлгөн? 2 кыз, Жан Аян, анан Аружан деп атап койгом. 15 жашта, экөө тең. Анан мындай кызыкчылыктары окшош, экөөнүн курчаган адамдар окшош, чөйрөсү окшош, бир жерде окшошот, бирок басып өткөн жолдору, тажрыйбалары, анан кийин мүнөздөрү башкача да. Эмне үчүн экөөнүн карама каршы, бирөөсү эми спойлер болбосун, бирок жалпылап айтканда бирөөсүнүн мүнөзү мындай жумшагыраак, деген жумшак чөйрөдө өскөн. Экинчиси мүнөзү бир аз катуураак да, мындай. Эмне үчүн
андай болуп калган. Ошо китепти окуган киши түшүнөт, анткени адам төрөлгөндө мындай ак барактай болуп төрөлөт дешет го. Андан кийин там ситуациялар, өскөн чөйрөсү анын мүнөзүн калыптандыра баштайт да. Кандай чөйрөдө өскөнүнө жараша бир мүнөздөр менен калыптанышканда, анан экөө 15 жашка келгенде жашоо бир учур болуп, экөө таанышып, андан ары мындай бир ситуацияларды жашап башташат да. Анан ошондо айырмачылыктары билинет. Анан конфликт, экөөнүн бири менен болгон конфликт, анан кийин ичиндеги конфликттери, анан конфликттен улам трансформациясы, өзгөрүүсү. Бул негизи айтып атпайсызбы, өзүңүз жана өзүңүздүн тегереңиздеги өспүрүмдөрдүн мындай окуяларынан улам мындай идея келген депчи. Бул окуялар кайсы жерде, кайсы убакытта өткөн? Балким мындай реалдуу эле жер? Ооба, Бишкекте эле, колледжде. Азырынча андай колледж жок, жаңы ачылган колледж дедим. Ушул эле заман 21 жыл десем болот да, 2021 жылдар деп коеюн, анткени ал жакта календарь кетет да, даталар кетет. Ушул эле биздин эле заманда болуп жаткан, биздин эле ботаникалык бакта, биздин эле Бишкек шаарында, биздин эле Ала Арчада болуп аткан окуялар деп коеюн. Анан топтолгон бир образ, чогултулган бир каармандар да, окуялары. Демек, бул китепте мындай негизги кайсы темалар көтөрүлгөн болот? Ошол өткөл урактан баардык эле өспүрүмдөр өтөт. Проблема жашаганыңар бул нормалдуу көрүнүш, ушул менен жашоо токтоп калбайт, баары алдыда, силер жалгыз эмессиңер. Ошол. Анан ата-энелерге балдарыңар бала мындай көп нерсени илип салбагыла, өзүңөр да бала болгонсуңар. Анан байланышта болгула, контактта болгула. Азыркы доор эми жашоо темп аябай ылдамдатылган, жумуш десең бир жага калып кеткен, экинчи жакка көңүл болсоң үчүнчүсү калып кеткен, мындай шашкан убакыт болуп атпайбы? Ошондо көпчүлүк ата-эне мисалы балдары менен байланыш жок, контакт жок, курсагын тойдурат, финансылык жактан камсыздайт, эмоционалдык жакындык жок. Же болбосо эми миграцияга кеткендер бар, же болбосо бир үйдө жашаса дагы мындай чоң кишинин позициясында болуп, баласын колдоп кете албагандар бар, мындай сүйлөшүү жок да, диалог жок. Бир үйдө жашап деле кээ бир балдар өзүн жалгыз сезгендер бар, анан көчөдөн, чөйрөдөн колдоо издегендер бар, ар кандай субкультураларга кошулуп. Ошондой эме, мындай балдарыңар менен контактта болгула деген эме да. Андан тышкары ошол жаштар мындай жаштык максимализм деген болот го. Өсүп атканда мен бул нерсени кыйратам, аны кыйратам деп мындай максаттарды коюп, ошол өспүрүмдөргө тиешелүү жашап аткан ситуациялары. Ушул темалар аркылуу мындай окурмандарга эң негизги мындай кандай сабакты бергиңиз келет? Ар бир окурман өзүнүн көз карашына жараша, тажрыйбасына жараша өзүнө тиешелүү месседжди алат дейм да. Мындай мен муну берейин дедим деген жокмун. Анан аталышын коюп туруп ачык калтырганым себеби да ошол да, ар ким өзүнүн көз карашына жараша түшүнсүн. Мен буну жашап өттүм, мейгиле силер ушундай кылгыла деп бир кеңеш эмес, ар ким өзүнө жараша түшүнөт, өзүнүн көз карашына жараша. Ушул эме китеп жазуу канча убакыт алды? Анан китеп жазуу ушу процессинде мындай кандай кызыктуу учурлар болду? Мисалы, ал өспүрүм урактан өтүп кеткениңиз мисалы аралык дагы бар да, ушулар боюнча. 15 жыл мурун идеясы пайда болгон. Анан өзүм күндөлүк сыяктуу кылып почтабыз болот эле, электрондук почтага жазып койчумун да, оюма келип кеткен эпизоддордучу. Анан почтама ыргытып кое берчим. Жүрдү ошентип, анан мындай таштап койдум. Параллельно өздөрү жашай берди, каармандарым кеткен жок, же унутулбайт, же мен аларды жазып чыгарбайм, жүрө беришти. Андан кийин ушул жылдын башында, январь айында убакыт таап туруп, ошол жазып
ыргытып кое берген эпизоддорду чогултуп анан ушу китепке айланды. Кызыктуу учурлар дегенде бир эки моменттерин мен ошол үйүмдөн университетке бараткан жолдо жазган учурларым болгон. Телефондон эле жанагы заметки бөлүмү деп коет го, ошол жака жазыпчы. Үйдөн мен университетиме чейин 1,5 саат болчу да, коомдук транспорт менен баргандачы. Анан уктайын десең уйкуң келбейт, башка эч нерсе кылбайсың, анан тынч отуруп кетип атканда ошол каармандарым пайда болуп, окуялары пайда болуп, мындай бышкан эпизоддор бияка эсиме келгенде анан телефонду ачып жазып коюп, ошентип жазылган. Ошо мисалы китеп чыкканына аз эле убакыт болду, бирок ошол аралыкта мен деле социалдык медиада окуп калып атам. Бирден менен окуп койгонго болот экен. Анан ошо көбүрөөк ата-энелерге эмнегедир сунушташыптыр, сөзсүз ата-энелер окуш керек деп. Негизи дагы кандай пикирлерди айтып атышат, анан мындай пикирлер мындай сиз үчүн кандай мааниге окурмандардын? Ооба, мен дагы чынын айтсам күткөн эмесмин. Ата-энелерге керек экен, энелер окушу керек экен деген кайтарым пикирлер көбүрөөк болуп атат. Анан албетте жагымдуу. Мындай менин көз карашым да мындай да, ар бир адам өзүнүн колунан келген мүмкүнчүлүгү менен бул жашоого кандайдыр бир салым кошуш керек да, мындай жарыктык кошуш керек. Анан китебим аркылуу адамдардын оюнда бир тамчы жакшы идея пайда болсо дагы, бир кичинекей өзгөрүү пайда болсо дагы, мындай демек менин кошкон салымым ушул деп мындай кубаныч тартуулайт экен өзүңө. Жөн эле келип жашап өтүп кеткен эмес, кичине болсо да бирөөгө бирдеке жакшылыгым тийиптир деген сезимди берет экен да. Бул азыр региондорго канчалык жетти билбейм, шаарда эле сатылып атат окшойт, Биринчи 1000 нускада чыкты, анан дүкөндөргө таратылды. Өзүмдөн тааныштарым алып кетип атат. Анан региондорго кандай жеткирилди, ал жагын мен азырынча кабарым жок. Бурдакы китебиңиз боюнча дагы мындай кесип тандоочуларга багыт болгонун же жөн эле ошол өлкө жөнүндө биздин мекендешибиздин көзү аркылуу көбүрөөк маалыматтарды билдик деген пикирлерди айтышкан. Бул жөнүндө көбүрөөк пикирлер чыга элек болсо деле ошо мурдакы китеп мисалында деле айтсаңыз болот да. Ошол мындай окурмандарга тийгизген таасири сизди кандай ойго салат? Ооба, биринчи китебим болду, андан кийин биринчи кайтарым пикирлер келе баштаганда аябай башкача сезет экенсиң да. Кээ бирлер минтип жазгандар болду. Мен 11-классты бүтүп окубайм деп ойлогом, мен Москвага кетейин дегем. Ошол мен айчы унутпайм да. Анан китепти окугандан кийин оюмду өзгөрттүм, окуйм деп чечтим деп. Анан 17-18 жаштагы эле кыз окууну 11-классты бүтүп эле иштебей, окубай миграцияга кетем деп аткан жеринен мен сиздин китебиңизди окуп окуйм деп чечтим, максаттарды койдум деген мындай аябай башкача экен да. Анан кечээ эле бир сурамжылоо кылдым эле да, 15 жашта өзүңүзгө кандай кеңеш бермексиңиз десем, көпчүлүк мен оку демекмин дейт. Иштегенге шашпай иштеп жетишесиң, окуганда эми баа үчүн окуба, мындай өзүң кругозоруң үчүн оку деген кеңешти өзүмө бермекмин деп айткандар көбүрөөк болду. Эми окуунун орду чоң экенин мындай баамдагандар көп эле экен да. Ошол анан ошол окуйм деп чечтим дегендер, анан максатым көбөйдү дегендер көп болгон биринчи китепте. Экинчи китепте көбүрөөк мисалы өспүрүм өзү ичинде өзү жалгыз калып, ар кандай көңүл чөгүп, мындай жаман абалга түшүп калбашына ушундай чечимдер болсо, экинчи тарабында ата-энелер мамилелери, өспүрүм менен ата-эненин мамилесинде бир ушундагы мисалдар аркылуу жакшы мындай жетишкендиктерге жетип, бир мындай бакубат мамиле курса дегендей негизги пикирлерди күтөсүз да. Ооба, буюрса ошондойлор акырындан келе баштады. Мисалы балада деп коюп, же болбосо азыркы жаштарда деген эмес, эми ар бир баланы деле как индивид катары мындай өзүнчө бир личность, адам катары көрүп, тандоолорун сыйлап, ошондой мамиле кылдым деген кайтарым пикирлер болсо сүйүнөм.
келе баштады акырындан. Бизде көбүрөөк мындай учурда жаш сизге окшогон мындай биз менен чогуу замандаш деп айтсам туура болот. Адамдардын китеп жазганы өзгөчө кубандырат. Анткени биз дайыма мурда калыптанып калган улуу адамдар өткөн окуялардан жазылган китептерди көбүрөөк окуп, өзгөчө мындай кыргыз тилинде учурдун мындай жазуучулары чыгып атканы көп окурмандарды сүйүндүрөт болуш керек. Сиз айтып аткан ошо Бишкекте болгон окуя 21-жыл бул өтө жакын нерселер. Анан кийинки китеп дагы жазам деп айтып калдыңыз. Ал эмне жөнүндө болот? Дагы сизден окурмандар кандай китептерди күтсө болот? Буйруса бир канча жылдан кийин өзүм юрист адвокат болгондон кийин кесипке байланыштуу жазам деген оюм бар. Детектив болобу же дагы көркөм чыгарма болобу, ошол юриспруденцияны аралаштырып да. Андан тышкары өзүм тарыхка дагы кызыккандыктан тарыхый окуяны байланыштырган бир чыгарма болушу мүмкүн деп атам да. Акырындан жарала баштады каармандарчы. Андан кийинкиси мүмкүн мунун уландысы. Булар 15 жашта болуп атпайбы? Чоңойгон кезиндегиси китепте чоңойгон кезиндеги өзгөрүүлөрүн, анан ата-энелеринин мүнөздөрүн, эмне үчүн булар мындай характер менен, мындай ситуацияда жашашып атат, толугураак ачып, мүмкүн уландысын кыламбы, аны да көрөм го. Же болбосо башка бир каарман. Мындай экен да, 15 жашыңда башка маселелер менен, өткөл урагыңда башка маселелер менен күрөшөсүң, жашайсың. 20-дан ашканда, 25-тен ашканда, 30-га чыкканда башка көйгөйлөр, анын үстүнө Кыргызстанда, КМШ өлкөсүндө жашаганда стереотиптерге байланыштуу көйгөйлөр болот. Ар кандай нюанстар бар го, биз бул жакта жашаганыбыз үчүн Кыргызстанда. Мүмкүн ошолорду чагылдырган эми чоң кыздын көз карашында, мүмкүн азыркы жашымдын абалы менен байланышкан чыгарма болушу мүмкүн да. Ошо негизи өзүм да ошо сурайын деп аткам, бул китептин уландысы болобу деп. Демек азырынча так айта албайсыз, бирок болушу мүмкүн, Ооба. Анткени адам өсүп мындай өзгөрүп турат экен го, ар канча жылда дейинчи, психологиялык жактан айрыкчачы. Анан ошол. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда сизге окурмандарга кайрылууңузду айтсаңыз болот, анан жыйынтыктайбыз. Чакырганыңыздарга чоң рахмат биринчиден. Анан көрөрмандарга айтарым, көп жерде айткан, жакшы көргөн бир сөзүм бар да менин. Береке деген сөздү аябай жакшы көрөм. Ар бириңиздердин күнүңүздөргө, үй бүлөңүздөргө, мамилеңиздерге, тапкан акчаңыздарга, бардык каалооңуздарга Кудай берекесин берсин. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызга күбө болуп жүрө берели. Анан китебимди окуган болсоңуздар өзүңүздөрдү табасыздар деп ойлойм. Ар ким өзүн көрөт, өзүнүн башынан өткөргөн окуясын. Кайтарым байланыш берсеңиздер кубанычта болом. Өспүрүмдөр, өспүрүм катары, ата-энелер катары ар ким өзүнүн көз карашында өткөн учур болобу, азыркы учурда жашап жаткан атмосферасы менен болобу, өзүн көрөт ар ким. Чоң рахмат сизге. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эсобол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жаңы жарыкка чыккан Ак асмандын көк булуттары деген китеп тууралуу маектештик. Студияда мейманда китептин автору Жаңыл Алымкул кызы болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эсобол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.